Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Бүгүн сөз алып чыгууга аргасыз болдум. Анткени жакында 8-июнда форумдун астында сүйлөгөн сөзүндө мурунку президент Атамбаев оозуна келгенди сүйлөп, ушу менен 3-чү жолу парламентти мазактап, аброюна шек келтирди. Жоопту берүүгө туура көрдүм. Сөздөрүндөгү калптарын угуп таң калдым. Эки сөзүнүн бири курулай калп. Мен дагы жөн гана сөз кылбай фактылар менен далилдеп кетсем, сөзүндө айтып жатат. Мен бийликке келгенде 2010 жылы мугалимдердин айлыгы, медиктердин айлыгы, милиция кызматкерлеринин айлыктары 2000 сомдон болчу дейт. Азыр милициянын айлыктары 15 000 сомго жетти дейт. Чек ара кызматкерлеринин айлыктары да 2000 сом болчу деп андан мурунку сөзүндө айтты эле. Атайлап мен Билим берүү министрлигине, Ички иштер министрлигине, чек ара кызматына запросторду бердим. 2010 жылы жана бүгүн айлыктары кандай экен деп. Мына чек ара кызматыныкы 2010 жылы офицерлер 12 700 сом алчу. Бүгүнкү күндө 18 000 сом алат. Демек өсүш бир 30% тегерегинде болгон. Билим берүү тармагында ооба оклад өскөнү менен категорияны, эмгек стажын алып койгондон кийин өсүш ашып кетсе, бир 20-25%га гана өстү. Бул мына милиция кызматкерлердин айлыктары дагы 15 000 сом, бул жогорку кызматтагылардыкы. Алгачы жаңы иштеп баштагандардыкы тилекке каршы андай эмес. Милиция кызматкерлери да 2010 жылы жок дегенде 4-4,5 000 сом алчы, бүгүнкү күндө бир 6-7 000 сом төмөнкү айлыктары. Демек, бул жалган маалымат. 2013 жылы 13 жылдан 16 жылга чейин Асылбек Кожобеков УКМКнын Ош областы боюнча башкармалыгын жетектеген, 16-18 жылдан кийин Идрис Кадыркулов жетектеген. Булар мага айрым бажы кызматындагы болгон терс көрүнүштөр боюнча маалымат бербей жүргөн экен деп жалган сүйлөп атат. Урматтуу депутаттар, өзүңөр ойлоп көрсөңөр, кайсы областтык деңгээлдеги жетекчилер президентке маалымат берчү эле? Эмне 7 областтын жетекчиси 7 кирип алып туруп президентке маалымат бермек беле жума сайын? Бир жумада 3 жолу дейт. Областтын жетекчилери өзүнүн төрагасына берет. Төрагасы ошонун баарын топтоп алып туруп, өзүнүн көздөгөн Абдил Сегизбаев деген адамы анан барып Атамбаев берет. Кокуз бир маалыматтар жетпей кала турган болсо, ал өзүнүн көздөгөн кадрын Абдил Сегизбаевди күнөөлөсүн. Бул бир эле чети. Идрис Кадыркулов ушул Сооронбай Шарипович менен экөө иштешип, ушу Райым Матраимовдун иштерин жаап жашырган деген мааниде айтып атат. Эми карап көрөлү күндөрүн. 16 жылы Идрис Кадыркулов Ош областына, областык УКМКнын башкармалыгына жетекчиге дайындалганда Сооронбай Шарипович премьер-министр болгон экен. Райым Матраимов республикалык бажы кызматына төраганын орун басары болуп дайындалган. Демек, бул жагы да жалган болуп чыгып атат. Андан тышкары, ар бир областта АКС бөлүмдөрү бар. АКСтин бөлүмдөрү эч убакта облустук жетекчиге баш ийген эмес. Алар түздөн-түз АКСке баш ийет. Демек, АКСте дагы Дүйшөн Чоткараев деген Атамбаевдин жакын адамы болгон. Демек, түздөн-түз маалымат алганга Атамбаевда толук мүмкүнчүлүк бар эле. АКСте бир учурда Улан Исраилов жана Дүйшөн Чоткараев башкарган, аны баарыбыз жакшы билебиз. Кайсы губернатор бажы кызматына таасири бар эле? Мына мен дагы 2 жылга жакын губернатор болуп иштедим. Чүй областында бажы кызматынын жетекчиси ким экенин да билген жокмун. Бир дагы жолу биздин жыйынга келип катышкан жок. Аны мамлекеттик кызмат боюнча түшүнүгү бар адамдар жакшы билет. Мультимиллионер болчумун дейт. Эки сөздүн бири эле. Мультимиллионер болсо 2010 жылы биздин кесиптешибизден 700-800 000 сом карыз калып эмнеге шайлоого катышат? 2011 жылы
башка кесиптешибизден президенттик шайлоого 500 миң алды деп жалпы элибизге ал маалымат тарады. 500 миң сом, 500 миң доллар алгам, кайранан кийин кайтып бердик деп. Өзү да айтып атат, ал кесиптешибиз да айтып жүрөт. Ал бардык элге маалымат ачык. Анан эгерде чын эле мультимиллионер болсо, башкалардан карыз калып не кажети бар? Бул эки мисалдан тышкары дагы 10 чакты ири кыргыздын ишкерлери бүгүнкү күндө биз дагы шайлоого айла жоктуктан, бизди мажбурлагандан биз акча каржылаганбыз деп маалымат бергенге даяр. Билебиз, алгачкы капиталды кантип кураган. Дайыма айтып жүрөт. Мен китеп басып, вагон-вагондоп Россияга китеп ташыгам. Мен Мерседес минип жүргөндө Кыргыз Республикасынын президенти Volvo тееп жүрчү дейт. Аны да иликтеп көрдүк. Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун арты менен ушу Литфондко жетекчи болгон экен. Бул жазуучулар кеңешинин астындагы ушул жазуучуларды колдой турган бир уюм. Ошого жетекчи болуп, башында китептерди ушу Атамбаев аяққа барарга чейин эле Литфонд китептерди басып Россияга жөнөтүп турган экен. Кийин карасак, Литфонд-НПФ форум деп турат. Акырындык менен өзү рейдерсдик жол менен бул бизнеске кире баштаган да. Дагы бир 2 жылдан кийин карасак, Литфонд мамлекетти дагы четте калтырып, өз кызыкчылыгына пайдаланган. Бүгүнкү күнгө чейин ошол завод фабрикаларды сатып, жерин жердей, ишкана эмелерин, имараттарды бузуп пайдаланып келатат. Бир дагы кошумча жумуш орну ачылган жок, тескеринче 10 миң деген адам иштеген заводдун баары жабылып, четинен кыйрап келатат. Болбосо айтпайбы, мына бул ишканама мынча салык төлөп атат, мынча жумуш уюштурдук деп. Эгебейсиз байлыкты карап көрсөк, 10 жылдан бери эле пайда болгон экен бул кишинин колунда. Туркияда баланча миллион долларын бар эле дейт. Андай бар боло турган болсо, банктын эсептерин көрсөтпөйбү? Кыргызстанга кайсы учурда, кайсы мезгилде, кайсы банк аркылуу, кайсы эсебине түшкөнүн декларацияны карадык, анын бири жок. Жөнөкөй эле сөзүндө да бир калп айтып атат. Мына айтып атат, Сапар Исаков менен Кубанычбек Кулматов бир күндө камалды дейт. Демек, алар башка бир иштин арты менен камалып атат дейт. Атайын карап көрдүк. 18 майда Кубанычбек Кулматов камалган экен. 15 июнда Сапар Исаков камалган экен. Ушу жөнөкөй жерден да калп айтып, bundan да бир упай топтоо көздөп атат да. Жарым сааттык эле сөзүндө Атамбаев ушунча жалган сөздү сүйлөдү. Бирок бир сөзүндө толук кошулам. Кыргызстан колхоз эмес. Кыргыз эли кой эмес. Атамбаевдин калп сүйлөй турганын баарына биз ишене бере тургандай. Жалган сөздөрү бул өз абири. Буну эл баасын берет, жана Кудай Таалам эртелип кечпи Кудай Тааламдын астына жооп берет. Мен экинчи бөлүктө ушу мамлекетке келтирген зыяны боюнча, мыйзамдарды бузуу боюнча президенттик мөөнөтүндө токтолуп кетсем. Биринчи, президенттик аралыкта эле премьер-министр кызматын аркалап турган учурда Россиянын 123 адамына тапанча белек кылган экен. Ооба, президентте, өкмөт башчыда, жогорку кеңештин төрагасында кыргыз мамлекетине, кыргыз элине чоң салым кошкон адамдарга тапанча курал белек кылганга укугу бар. Бирок бул 123 адамдын 99% Кыргызстанга басып да келбеген адамдар. Бир тыйын жардам берген эмес. Андан тышкары арасында уюшулган кылмыштуу топтун мүчөлөрү да бар экен. Аны Крабовый король деп коет. Оюсту бүтүрүп алайлы. Өчүрбөгүлө жыйынтыкта болсун. Крабовый король деп интернет булактарына чыкты. Үй бүлөсү менен ушул Атамбаев премьер-министр учурунда белек алынган тапанчалар менен кармалды Россияда. Бүгүнкү күндө салып жашап аткан Кой Таштагы үйүнүн жер тилкеси боюнча мен башкы прокуратурага кайрылгам.
Аны да Токой Фрунзенский механизированный Токой чарба деп коет. Ошонун жеринде мыйзамсыз мөөнөттөрүн күтпөй туруп эле алып алган, өзүнүн атынан арыз жазган. Мен расмий түрдө башкы прокуратурага кайрылгам, бирок тилекке каршы дагы эле жарым жыл болду, жооп жок. Мыйзамсыз баю беренесин ГСБ караса, үйлөрү, жер тилкелери, банктагы эсептери берген декларациялары менен төп келишпейт. Эмне себептен министр болуп иштеген башка бир адамдарды мыйзамсыз баю боюнча текшерилет дагы, мындай кызматты ээлеген адам текшерилбейт. 4-чү Батукаев. Мына мен да ошол комиссияда мүчө болгом. Комиссиянын жыйынына ошол убакта УКМКнын төрагасы Болот Жунусовду чакырып, мен бир нече ыңгайсыз суроолорду бердим эле. Болот Жунусов чуркап барып Атамбаевге барган экен. Атамбаев мени чакырып алып, экөөбүздүн ортобузда чоң сөз болгон. Өйдө ылдый болгонбуз. Ошондо менин бардык күмөнүм тараган. Бул иштин артында Атамбаев турары мен үчүн белгилүү болгон. Башкы прокурордун, вице-премьер-министрдин, ГСИНдин же соттордун колунан келе турган нерсе эмес. Биз баарыбыз түшүнүп турабыз. Мындай ишти бир гана президент ишке ашыра алат. Андан тышкары мына ошол Батукаевди түрмөдөн куткарып жиберген сотту Текебаев кайрылып, бул кайра конкурска катышып атат. Ош шаардык сотуна десе, ошондо Атамбаев тиешеси жок болсо, сотко өткөрбөй коет эле да. Бул кыргыз элинин баарын оюн четке кагып туруп, ошону шылдыңдагансып, аны сотко шайлап койду. Үчүнчү маселе, дагы бир маселе бул узурпация. Бул маселени биз бүгүн айтып жүрген жерибиз жок. 16-жылы ушул трибунадан барыңар жакшы билесиңер, бул сөздү мен көтөргөм. Президент өзү бир партиядан. Партиянын ишине түздөн-түз килигишет. СДПКнын тизмесин өзү бекитет. Жогорку кеңештеги тизме эмес, Бишкек шаардык кеңештин тизмесинде өзү бекитчү. Аны барыңар жакшы билесиңер. Демек, Конституциядагы так жазылган беренени бул одоно бузуп жатканы. Премьер-министр Сапар Исаков СДПКнын саясий кеңешинин мүчөсү болчу. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбек Акунович саясий кеңештин мүчөсү болчу. Министрлер, өз алчу башкаруу органдарынын жетекчилери Албек Ибраимов, Кубанычбек Кулматов, булар да СДПК кеңешинин саясий кеңештин мүчөлөрү болгон. Президент аппарат жетекчиси Фарид Ниязов, анын орун басарлары Икрам Илмиянов, Дүйшөн Ирсалиев, Алы Карашев, Сапар Исаков ар кандай мезгилдерде баары СДПК партиясынын саясий кеңештин мүчөлөрү болгон. Сот органдарынын баары Атамбаев айткандай иш жүргүзүп калган. Аны мына Иса Шенкулов жакшы билет. Иса Шенкуловду актаган сотту чакырып алып сөккөнгө чейин барган. Манас Арабаевди айтабыз. Манас Арабаев Атамбаев берген укуктун гана үстүндө иш алып барган. Ал болгон аткаруучу. Бардык ишти ошол учурда президент Атамбаев жүргүзгөн. Бул бийлик бутактары. Бийлик бутактарынан тышкары Ирина Юрьевна, мы и в то время это говорили. Не хотели слышать. Сиз айтып бериңиз. Бийлик бутактардын баарын өз кызыкчылыгына иштеткенден тышкары, бул жалпыга массалык маалымат каражаттарын кошо таасир этип, ал Атамбаев ойлогондой жазгандай деп иш аракет жүргүзгөн. Анын далили мына: Канат Азиз, Орунбеков, Маслова, Тактакунов, Нарынаев, Аспеков, Алканова, Ушаков, Аманбаева, Заноза, Зулпукаров, Азаттык баарын сотторго берип, чоң доо арыздарга жыккан. Керек болсо уюшулган кылмыштуу топторду дагы да таасир эткенге аракет кылган. Мына Эркин Мамиталиев канча деген жылга соттолгон адамды кайра алып келип, жогорку соттун чечимине карабай кайра чыгарып, бийлетип, эмне деген хан сарайларды, пансионаттарды урду. Башка уюшулган Алмаз Бокшовдун уюшулган кылмыштуу топтун мүчөсүн алып келип туруп, СДПКнын тизмеси менен депутат кылды. Мен айтайын дегеним, коррупциялык көрүнүштөр, узурпация көрүнүшү Атамбаевдин кыймыл аракеттеринде өтө көп болгон. Аткаруу бийликке да түздөн түз киришкен.
ошол эле Бишкек ЖЭП боюнча өзүнүн визасы турат, кандайча өкмөттүн ишине киришет, ошол эле түндүк түштүк альтернативный жолду мен ишке ашыргам дейт. ЖЭПти да мен ишке ашыргам деп расмий түрдө айтпады. Датка кемин боюнча мен ишке ашыргам дейт. Нарын, жогорку Нарын каскадын анын бүт иштер кандай болгонун, мамлекетке канча зыян келтирилгенин, канча мамлекетке карыз болуп элибиздин моюнуна илингенин аны баарыбыз жакшы билебиз. Президенттен, Сооронбай Шариповичтен адаштым деп кайра көп жолу айтты. Ооба, мен да Атамбаевка кошулам. Өтө чоң адашты. Президент Сооронбай Шарипович кол бола алат деп ойлогон. Өзүм билгендей башкарам. Коррупциялык иштердин ачууга жол бербейм деп ойлогон. Бирок Кудайга шүгүр, Сооронбай Шарипович элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын, Атамбаевдин кызыкчылыгын өйдө коюп туруп, чечкиндүү адамдарга барып, коррупциялык иштердин баарын ачыкка чыгарып атат. Бүгүн да ошондой болуп атат деп кээ биркилер айтып атат, бирок бир эле мисал келтирейин. Мына Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Арсбекович Кыргызстан партиясынын мүчөсү, вице-премьерлер Алтынай Сейитбековна Раш партиясынын мүчөсү, башка вице-премьер Аскаров Бирбол партиясынын мүчөсү, президенттин аппарат жетекчиси Досалак Паралевич Бирбол партиясынын мүчөсү, өзгөчө кырдаал министри мына Бирбол партиясына тиешелүү, айыл чарба министри, Энерго холдинг. Демек, бүгүн чынында коалициялык өкмөт түзүлүп, тең салмактуулук бийликтердин арасында болуп келатат десек жаңылышпайбыз. Жанагы заводдорду кыйратып, талкалап, жердей, имараттай сатып башкарганда өзүнүн менчигин, мамлекетти да ошондой башкарды. Элди эке бөлдү, өзүнүн партия, башка партия деп. Бардыгын эки-экиден уруштуруп, интриганын башы менен канча деген адамдын убалына калды. Эч бир мамлекеттик кызматта иштебеген адамдарды жогорку кызматтарга алып келди. 23 жыл физкультурный институтту бүтүрө албаган жан сакчысын алып барып УКМКга жетекчилерин биригин кылды. Журналист Абдил Сегизбаевди 5 мүнөттө УКМКда иштеген адамды алып барып туруп, генерал, 30-40 жыл иштеген генералдардын үстүнө бийлетип койду. Экинчи жан сакчысын Улан Исраиловду ички иштер министрлигине жетекчи кылды. Бул күч органдарынын жетекчисин айтсак, ал эми өзүнүн айдоочусун Икрам Имияновду жалпы мамлекеттик башкартып койду. Аны баарыбыз жакшы билебиз. Кабылдамасына эмне деген башкы прокурордон баштап министрлерге чейин кезек күтүп отурушчу. Эми иштеп атканда мамлекетке ушундай зыян келтирип, аброюн чүрүп мамлекет кызматтын аз келгенси эми кеткенде дагы жөн жатпай, Жогорку Кеңешке жанагындай ыплас сөздөр менен сын айтат. Ооба, Жогорку Кеңешти ошондой болсун деп бул адамдын аракети күч болгон. Жогорку Кеңеште каяш айтып, өз ою бар адамдардын баарына иш козгоп, четинен каматты. Алмамбет Шыкмаматовго, Талант Мамытовго, Текебаев Өрмек Ширкешке, Жапаров Садыр Нургожоевго, Ташиевго, Саляновага, Келдибековго, Тулеевге, Исаевго. Демек, бул максаты ушу Жогорку Кеңешти дагы мен башкарсам жатып алып үйүмө, президент дагы болуп ала болот, өкмөт дагы мен айткандай иш жүргүзөт деген. Кудайга шүгүр, андай болгон жок. Мен ойлойм, Жогорку Кеңеш өз баасын бунун кыймыл аракеттерине сөз түрдө бериш керек. Бул адам жөн гана мамлекеттик кызматтарга доо кетирбей, бул 7 апрелде каза болгон 90 баланын дагы убалына калган адам. Анткени ошондо Бакиев менен кызматташа коюп, премьер-министр болуп, Бакиевке каршы чыккан элдерди барып талкалап, боз уйларын сындырып, качан кыргыздын боз уйун түндүгүн сындырчу эле, бул кыргыздын белин сындырганга барабар. Ошонун арты менен Кыргыз канча жыл баш көтөрө албай турду. Ошол убакта оппозицияны талкалабай турган болсо, балким Бакиев да монстр болмок эмес. Ошол 90 бала да балким өлмөк эместир. Бакиевден орден алып, Бакиев жакшы адам экен, ал менен иштешсек болот экен деп жүрбөдү эле мезгилинде. Бүгүн эми болсо, бирден болсо эле бул Бакиевдин кишиси, бул Акаевдин кишиси дейт. Өз сөзүндө айтты, мен дагы буну өз гана сөзүн айтып атам. Өзбекстандын президенти Мирзиёевге чоң рахмат дейт.
Мен 20-30 жылдан бeri таппай жүрген бир тууганымды таап берди дейт. Бул кандай бир тууган 20 жылдан бери катышпаса. Атамбаевтан дагы эле көңүл калбай жүргөн адамдарга кайрылып кетет элем. Бул менин сөз эмес, бул хадистеги сөз. Бир тууган менен кол түшкөн адамдан алыс бол деген. Бир тууганына жакшылык кылбаган адам кыргыз элине жакшылык кылабы? Же башка адамга жакшылык кылабы? Ошол себептен башкы прокуратура, ГСБ, Ички иштер министрлиги тиешелүү ишти алып барбай жатса, жогорку кеңеш мен ойлойм демилген өз колуна алып, мурунку президент Атамбаевка тиешелүү баа бериш керек. Рахмат.